Zaten kadar da oldu. Mutlu. O bir yüzde yaşlılık olsun. O yüzde yaşlılık oldu. Etik mi oluyorsun? Саламатсыздарбы? Мен Медетбек кызы Лейра. Матай уулу Кубанычбек Тауупты 2013 жылдан бери тааныйм. Ал кезде кайненем көрүнүп, дарыланып, анан айып кеткен. Андан кийин ушу биз дагы ден соолугубузду текшертели деп Кубанбай экенин приемуна жазылганбыз. Ал кездерде мен ушу башым, ашказаным, муундарым катуу ооручу. Гемоглобиним да өтө төмөн болчу да. Кубанбай экенин приемуна жазылып, дарылоосуна келдим. Bir kurs лечение алдым. Дары суу, дары чайларды ичип, жакшы болуп кеттим. Аллахымдын буйругу менен, Аллахымдын керемети менен, Кубанычбек Тауып акемдин батасы менен, таапчылык илиминин касиети менен ушу 5 балалуу болдук. Чоң үй бүлөбүз. Эң негизги айта турчу нерсем, ушу 2 кызымды мен кесарево сечение операция жолу менен төрөгөм. Официальный медицинада баарыңыздар билгендей эле 2 жолу, 3 жолу гана төрөгөнгө уруксаат берилет. Анан мен ушу ден соолугумду чыңдап айыккандан кийин Кубанбайке мен көптөн бери ушу эркек бала төрө болсом экен деп тилек кылып жүрөм. Жардам бериңиз деп кайрылгам. Кубанбайке болсо ушу баардык Алладан эң биринчи ушу Аллах берүүчү жакшы тилек ниет кылып, Алладан тиленип суранып жүрө бер деп мага ак батасын берди. Көп өтпөй эле ушу кош бойлуу экенимди билдим. Кош бойлуу экеним кезимде ушу эркек бала төрө болсом экен деп тилек кылып жүрдүм. Анан Аллахымдын буйругу менен, Кубанычбек Тауптун батасы менен, таапчылык кесиптин ушу таасири менен эркек уулду болдук. 2014 жылы ак тилек аттуу уулду болдук. Андан кийин да ушу айта турган нерселерим ушу Кубанбайкенин батасы менен дагы кыз төрөп алдым. Андан кийин дагы уул төрөдүм. Абдан чоң терең ыраазычылык билдиргим келет Кубанычбек Тауып байке менен Салима эжеме. Аларга чың ден соолук, берекелүү, узун өмүр каалайм. Бар болушсун ардайым, аман болушсун, илимдерине илим кошулуп, дагы көптөгөн инсандарга жардам берип, бактылуу болуп жүрө беришсин. Мен ушу Алланын бардыгы бар экенине жана батанын күчүнө абдан ишендим. Батанын сырына жана батанын кереметтерине ишенип, ушул 5 балалуу болдум десем болот. Андан тышкары дагы баса белгилеп айткым келет, таапчылык илими менен көптөгөн ооруларга шыпа болуп жатат. Кубанычбек Тауып байкенин илими көптөгөн адамдарды айыктырып, Алланын жардамы менен, Курандын күчү менен, таапчылык илиминин касиети менен көптөгөн ооруларга шыпа болуп жатат. Көптөгөн элдер ушу мен ушу 15 жылдан бери билем, ушу 15 жылдан бери канчалаган оорулуулар айыкты. Көбүнчөсү азыркы мезгилде ушу рак оорусу менен келгендер абдан көп. Өз көзүм менен көрүп, шыпа таап айып кеткендерине өз көзүм менен күбөмүн. Ак кан, эпилепсия, туберкулез, грыжа. Анан азыркы кезде ушу балдардын аутизм менен ооруган оорулары көп абдан. Кичинекей балдардын ошол ооруларга дагы шыпа болуп, балдар айып кетип жатышат. Таапчылык илиминин касиети абдан күчтүү десем болот. Ушу Кубанычбек Тауып байкеге келип дарыланып жаткан баардык бейтаптарга айткым келет, ушу баарыңыздар Аллага ишенип, эң биринчиден Алланын кудуретине, кереметине, таапчылык илиминин касиетине ишениңиздер. Жана ошондой эле ушу Кубанбайкеге ишениңиздер. Эгер сиздер ишенип келсеңиздер, чындап шыпа таап айып кетесиздер. Андан тышкары дагы ушу айтып кетүүчү нерсем, эң биринчи ушу кайненем келип көрүнгөн. Кайненем ушу грыжа, көптөгөн оорулары менен ооручу, буту жакшы баса алчу эмес. Анан белинен грыжасы бар болчу. Кубанбайкеге келип ушу көрүнүп, дарыланып, дары суу, дары чайларды ичип жакшы болуп кетти. Азыркы тапта ушу ден соолугу жакшы. 1 жыл больницада жаттым. Андан көптөгөн дарыларды алдым. Акырында бир аз жакшы болуп жүрүп, андан кийин 96-жылы катуу аллергия болдум. Колдорумдун баарынан кадимкидей жөнүнө ожогтой болуп суу чыгып кетти. Ошон менен 98-жылы байкоостон тайгыланып жыгылып кетип, белим гыржы болуптур. Аны деле байкабайм, анан баса албай калдым белимден. Буту колум баары шишип, такыр баспай, деги барбаган жерим калган жок. Тааптарга бардым, көз ачыктарга бардым, Чымкентке чейин бардым, Казакстанга бардым.
күлдү, кайсы жерде табып бар, кандай врач бар, барын бардым. Врачтарга, ортопедтерге барсаң, сразу эле операция дейт экен. Операциядан корктум. Ошентип жүрүп анан эмне аларымды билбей, ар кайсы дарыны ичип коюп жүрсөм эле 2010-жылы кошуна келиним случайно эле жыгылып калып атпайбы? Балыкчыга больницага алып барса, эхинокок экен. Эмеси болсо, өтү болсо казын жумурткасындай чогулуп кетиптир. Анан балыкчынын врачтары деген биз гарантия бере албайбыз деп Бишкекке жиберди. Бишкекке жиберсе, бияктагы врачтар дагы ошону эле айтып, мейли эми столдон турса турбай калышы мүмкүн дешти. Анан ал кошунун келининин атасы байкуш десе, Кубанычбек Табаптын китебин таап алыптыр. Таап алып анан кийин балам, мен өзүмдүн кызыма өзүм жооп берем деп, анын туугандарына бербей Кубанычбек Табапка алып келиптир. Азыр Кудайга шүгүр, апамдын ден соолугу жакшы. Ушу биз дайыма ушу канча жылдан бери ушу Кубанбайкенин жакшы кеп кеңештерин угуп, ак батасын алып, көптөгөн ийгиликтерге жетишип келатабыз. Азырда болсо ушу Кубанбайке дайыма көрүнүп турабыз. Кубанычбек Табап эке биздин үй бүлөлүк дарыгерибиз десек болот. Анткени эмне болбосун, сөзсүз биринчи Кубанбайкеге барып көрсөтүп, айтып, анан кийин Кубанбайке эгер больницага жиберген болсо, мисалы үчүн анализ тапшыргыла же мындай деген болчу болсо, ошондо гана көрүнөбүз да. Атак сөзсүз түрдө эң биринчи Кубанбайкеге барабыз. Биринчи жолу эле. Анан үйдө майда балдар мисалы үчүн грипп болуп калса же жөтөлүп калса, сөзсүз түрдө биз дары бербейм балдарга. Балдарга дайыма ушу дары суу берем. Термоска кайнак суу алып барып эле ушу дары дем салдырып окутуп келип, анан ошол дары сууну берип айыктырып алабын. Бакубат жашоодо эч качан оорубай, ден соолукта болуп ар дайым, молчулукта, токчулукта, тынчтыкта болушуна кыргыз элимдин тилектешимин. Балдары туяк окшош экен, момулак кызы мамасына окшош экен дейт. Андай бир кыз бар эмес беле, аял каякта болду экен, жумушта экен, жакта экен дейт. Баары тактайт да анчы. Ал кызын жөтүп тактаптыр. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, жана ошондой эле ушул таасири күчтүү Тауып YouTube каналынын жалпы көрөрмандары, Кубанычбек Тауып агамдын жалпы көрөрмандары, мынакей жогоруда менин жубайым айтып кеткен нерселердин баардыгы бул чындык, башыбыздан өткөн окуялар. Мынакей биз ушул 15 жылдан бери ушул Кубанычбек Тауып агамдын таапчылык илиминин жардамын көрүп келе жатабыз. Жана ошондой эле ошон менен бирге эле канчалаган ооруларга, канчалаган кыргыз элине жардам берип келе жатканына биз күбөбүз. Мынакей акыркы эле жакшы жаңылыктарды өзү YouTube каналдан бөлүшүп кетти. Мынакей ак канды, кандын рагын мынакей жакында айыктыра баштады. Бул өтө кыргыз эли үчүн кубанычтуу жаңылык. Элибиз ушул таапчылык илимди негизи колдошубуз керек да. Анткени бул биздин кыргыз элине таандык илим болуп жатпайбы? Ошондуктан мынакей эч жерден шыпа таппаган, эч жерден дартына даба таппаган мынакей биздин жарандарыбыз, кыргыз элибиз ушундай таапчылык илимди аркалаган ушундай улуу адамдын колунан ушундай жакшынакай ийгиликтерге жетип, ооруларына даба таап, баталарын берип, сүйүнүп, кубанып кетип жатат. Мен да абдан кубанычтамын. Ыраазычылык билдирем. Мынакей биздин үйдөгү ушундай жакшы жаңылыктар, биздин үйдөгү жакшы болуп жаткан ийгиликтердин баардыгы ушул бизге туура жол көрсөтүп, бизге батасын берип, таапчылык илимдин жардамын көрсөткөндүн жыйынтыгында биз ушундай жакшы жыйынтыктарга, жакшы ийгиликтерге, кубанычтарга, сүйүнүчтөргө жетип отурабыз. Ошондуктан мен Кубанычбек Тауып агам менен Салим эжеге ыраазычылыгымды билдиремин. Элибиз үчүн талыкпай эмгектенип, ушу таапчылык илимди дагы да элибизге мурас кылып калтырып, дагы да ушул таапчылык илимди кыргыз элине эмес, дүйнө жүзүнө даңазалашына биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Ден соолукта болсун Кубанбайкем, Салим эжекем, иштеринде ийгилик болсун, дагы деле кыргыз элин дарылап эле батасын алып, кубанып сүйүнүп
жүрө берсин. Биз абдан ыраазыбыз. Чоң рахмат. Я должен. И петочку. Ну, я на что-то там найду. Что слышишь, как? Çok